Карга менен түлкү. Француз жомогу. Карга бир жерден быштактап, даракка конуп алып, жегенге даярданып жаткан кезде дарактын астынан ачка түлкү өтүп бараткан болот. Быштактын жытын сезген түлкү дарактын башын караса, карга отурат. "Саламатсызбы, карга? Кийимиңиз сонун жарашыптыр", дейт. Карга болсо, "Амал көй түлкү, сүйлөй бер. Сенин максатың эптеп менин быштагымды жеш", деп ичинен сүйлөнүп, үн катпайт, ун чукпайт. Карга даракта түнөп калса да, түлкү сөзүн токтотпой уланта бериптир. "О, карга, сиздин кийимиңиз эле эмес, сөлөкөтүңүз дагы асмандын падышасы болгон бүркүттүкүнөн жарашыктуу жана сүрдүү. Сизди карап алып, түрү суук бүркүттүн эмнеге асмандын падышасы болуп калганына эч түшүнбөйм". Карга бүркүттү такыр жаман көрчү, көрө алчу эмес. Ага түлкүнүн сөзү майдай жага түштү. Колундагы быштагын алдырып ийгенден коркуп, түлкүгө жооп бере албады. Бирок аны мактаган сайын жибип баратты. Анда түлкү: "Карга ага, сиздин тулкуңузга төп келген сиздин укмуштай үнүңүз мени дагы суктандырат. Бул жака келатып, көптөгөн куштардын, атүгүл булбулдун үнүн дагы угуп көрдүм. Анын үнү сиздин үнүңүздүн жанында такыр шоона эшпейт. Сиздин үнүңүзгө жетпейт", дейт. Үнү менен өзүн абдан жактырган карга анда дагы жооп кайтарбады, ун чукпады. Түлкү эми өзү менен сүйлөшүп жаткандай тур көрсөттү. "Мен булбулдун да, тоту куштун да үнүн уктум. Эми карга агамдын үнүн уксам, башкалардыкына салыштырып, анын үнүнүн канчалык мукамдуу экенин байкайт элем". Карганын ичи таар эле. Ал Теңирин берген үнүн да башкаларга угузгусу келбейт экен. Ошол маалда карга чыдабай кетип, оозун чоң ачып, "Каак, каак, каак" деп кыйкырып жиберди эле, оозундагы быштак ыргып кетти. Ошону эле күтүп турган түлкү мойнун созуп быштакты илип алды дагы: "Хе-хе-хе, өзүн ашыкча сүйгөн келесоо карга, куштардын үнүнүн жанында сенин үнүң айкырган эшектикиндей эле. Бирок сендей өзүн сүйгөн жана мактанганды жакшы көргөндөр болбосо, биз кантип жашайт элек", деп быштакты тиштеп алып жолуна түштү. Карга уялганынан жердин астына кире качты.